Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү биздин маектөрдүн куттуу коногу 86 жаштын ашын ичип жаткан Кытай менен Кыргызстан чегарасы болгон Алайкы өрөөнүндө ушул элге билим берүү тармагында өз өмүрүн арнап иштеп келген Бөтөнөев Сапарбек ооба. Албетте биз көрсөтүүнүн башында айтып коюшубуз керек. Карлыктын өзүнүн кээри болот. Кытайда төрөлүп, Ала Тоого кызмат кылган, эл уулу болгон кыргыз спортунун ардегери Сапарбекованы биз ушул нарктуу аксакал катары, кадырлуу карыя катары төрүбүзгө чакырып отурабыз. Анда биз сөзүбүздү баштай берсек. Алгач эл менен бир амандашып алсаңыз дагы, биз анан сөздү баштайлы. Эми балам, биздин каалоо тилегибиз ушу кыргыз эли, кыргыз мамлекетинде дайым жакшылык болуп турса, тынчылык болуп турса, өнүгүү болуп турса, элибиздин жыргалчылыгы өсүп турса, мындан артык жакшы нерсе жок. Муну үчүн биздин элибиздин жетекчилери элине болгон камкордугун күндөн күнгө күчөтө берсе, эл дүркүрөп өсө берсе, өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулуп калат деген тилегим бар да. Ошол тилекти ишке ашырганы мына эгемендик алгандан бери жакшы нерселер болуп келип атат. Ошол жакшы нерселерди дагы мындан ары жакшыртып, күндөн күнгө иштесе, элибизге келечеги жакшы болмокта. Рахмат. Рахмат, айтканыңыз келсин. 1933 жылы атамды кулакка тартып Кытайга качырган. Ошол жерге барганда Улучат деген жерде Сапарбек дегендин кыштагына барып кыштаган мезгилде мен ошол жерде төрөлгөн экенмин. Мен ошол жерде 2 жыл, 3 жыл жүрүп, атам молдо киши болгон экен. Аерде да Кытайда ошо мамлекеттик кызматтардын да аркалап байланышкан киши экен. Анан ал жерде да 3 жылдан кийин кайра бияка 4-нчү деп коет экен ошол мезгил, Союздун мезгилинде. Ошо Кытайдагы туугандардын бардыгын кайра Союзга алып келиш керек деп үгүт жүргүзүп, ошол үгүттүн негизинде кайра 34-5 жылдары кайра алып келген. Алайкыга алып келишиптир да. Мына ошол мезгилдерде Алайкыда колхоздоштуруу мезгили, коллективдештирүү мезгили деген болгон экен. Мына ошолорду биз көрбөй калдык, бирок уктук, тарыхтан окудук. Эми ал убакта заман абдан оор болгон экен. Кедейчилик, жокчулук, көпчүлүгү эле мал чарбасы, дыйканчылык менен алектенген эл болгон экен. Анан эми атам ошол өзү молдо киши болуп, дыйканчылык менен мал чарба иштеп, орто турмушта жашап келген экенбиз. Анан эми мен атамды кулакка тартып, мына ал убакта Каракулжа, Гүлчайыр экөө биригип бир район экен алып келип, 3 ай камап, анан акталып чыгып барган экен. Ошондон кийин колхоздордо колхоз мезгилинде колхоздун кампачысы, анан кийин кой фермасы болуп иштеп, анан сельсовет деп коет, старчы деп коет экен, ал мезгилде секретарь болуп иштеген киши экен. Анан атамын ошонусун көрүп калдым. Эми бу алыскы жерде жашаганда бүгүнкү күндө ошол көп нарк населдер Алайкыда сакталып калганы бар. Тоолук катары, чекедеги эл катары. Ушул элдин наркы жөнүндө, салты жөнүндө айтсаңыз. Элдин наркы мындай салыштырып караганда түштүк Кыргызстанда көп жерде жок нерселер, Алайкыда көп нерселер бар. Айрыкча имандуулук жагы, адамгерчилик жагы, анан кийин бийлик тарабынан берилген тапшырмалардын бардыгын аткаруу жагына өтө тездик менен берилип иштеп келген эл болобуз да. Булар дайым баргандардын бардыгы эле ошо Алайкынын элинде эмгекчил эл болсо деп коет экен. Анткени ушу кече Союз болгонго чейин көпчүлүк эле мезгилдерде өзүнүн күчү менен өзү эмгектенип жүрүштү да. Анан нарктуу, салттуу болгону адептүүлүк жагынан жаштарга көбүрөөк тарбия берип, эми буга бир мен мисал келтирип кетсем, өзүмдүн оюмда. Ал убакта билим жок экен, бар болгону ар бир айылда бир 7 жылдык, 4 жылдык мектеп болуп, ошондо 4-классты бүткөн эле балда кайра мугалим болуп эле тарбия берип,
элге ушу үгүт партия Билим бир окутушкан, ооба окутушуп анан лекпес деген болгон экен, ошону жашы карысыдай окуп анан ошого жойго аракет кылган экен. Бул сөзүбүздүн башында сиздин Кытайда төрөлгөндүгүңүз жөнүндө айттык. Ушул өзүңүздүн өткөн балалыгыңыз, өмүр башатыңыз жөнүндө элге журтка бир түшүндүрүп айта кетсеңиз. 43-жылы 1 класста окуп, анан 47-жылга, 48-50 жылга чейин. Анан ал убакта жалаңа 4 жылдык мектеп, 7 жылдык мектеп анда сандагы айылда болгон. Ошо 4 жылды бүтүп эле, ошол 7 жылдык мектепке барып, 4 жыл экзамен тапшырышат эле, чогулушуп туруп. Анан ошону менен мектеп билим берүү бүт ошондой болду. Билимсиз мугалимдер көпчүлүк. Билимдүү мугалимдер кече 50-жылдан баштап 40 согуш бүткөндөн кийин баштап заочный мына петучилище деген болгон экен. Ушунда окуп жогорку маалыматтуу кече 58-жылга чейин алакы зонасында жокпу почти. Анда санда барышып. Ага чейин мектептерде билим алууга көпчүлүгү түндүктөн келген билимдүү кадрлар көп болгон. Ар бир мектепте, мектептин директоруна чейин, жезил мектептин заочуна чейин толуп кетишкен. Себеби алакыда 220% деген айлык берет экен. Берет эле. Ошого кызыгып, ал убакта айлык алуу, акча алуу деген жок эле. Себеби жаңы дыйканчылык менен иш кылып, мугалимдер андан кийин медиктер айлык алат эле, калгандары жок эле. Колхоздун чабандары эмгек акы. Ошол себептен мектеп окуучулары кийин бүт мугалимдик менен врачтыкка көп бет алып, ушуну окуп кетишти. Сиз өзүңүз канча жыл мугалим болдуңуз? Мен өзүм институтка 58-жылы бүтүп, 95-жылга чейин мугалим болуп иштедим. Бул мезгилде 58-жылы мен бүткөн жылы, ошо пединститутун бүткөн жылы. Алакыда эдинди биздин айылдын өзүндө жогорку маалыматтуу мен болдум. Ага чейин 2 жылдык билими бар 4 мугалим болгон. 4 эле мугалим. Калгандардын бардыгы петучилище, аны дагы заочный окуп жүргөндөр мектептин бардыгында да. Анан ошо билим 58-жылдан баштап толук жогорку окуу жайына киришип, Фрунзеге барып окуп, анан толук камсыз болуп кетти да, 60-жылдан баштап толук. Ошондо алакы зонасындагы 6-7 айылдын мектептеринде бүт түндүктөн келген мугалимдердин баары директор завуч. Местный кадрлар жок. Койбойт. Билиме жетишпейт. Анан качан Хрущевдун заманы келип 240%, 20% жоюлгандан кийин түндүктөн келген мугалимдердин баары кетип калышты. Анан өзүбүздүн жергиликтүү мугалимдер калды. Ошого чейин жергиликтүү мугалимдер дагы ошо айылдарда, мектептерде мугалим болуп иштеди. Бу билим берүүгө азыр иштеп жаткан кесиптештериңизге эмнени айтаар элеңиз? Мен азыркы кесиптештериме билим берүү боюнча көп нерсени айткым келет да. Анткени биздин убагыбызда билимге абдан кун коюп, тырышып окуйт эле. Китеп, библиотекалардан китеп калбайт эле. Анан жогорку окуу жайын бүтүп баргандардын бардыгы окуучуларга болгон билимин алдын жетишинче берет эле. Ал эми азыркында салыштырып карасаң, азыркы бүтүп баргандар кандай билим алып барып атат, эми баарына салыш кыйын. Мындай кызыгуу жогураак да, начар болуп атат. Анан бардыгы эле дейин десем жок, ар бир мектептин окуткан окуучулардын көпчүлүгү билимге ата-энеси, анан коомдук уюмдар, анда коомдук уюмдарда профсоюз, комсомол уюмдар көп таасир этет. Ата-энелер комитети чогулуш сайын ушуларга мына бул окуучу начар окуйт, мына бул мугалим жакшы сабак берет деген сөздөрдүн бардыгын талкуулайт элек. Ошонун негизинде билимге көп аракет кылышат. Азыр алакы зонасынын бардыгында жогорку билимдүү да, начар мындай төмөнкү билимдер жок. Билимге азыр жаштар өзү кызыкпай атат. Себеби диплом апарышат, орун жок. Мектептерде орун жок. Жалаң пенсионерлер иштешет. Орун берсе, иш билбейт. Же түшүнүк качашты, же ушундай кадрлар чыгып атат да. Мен ушуга кейип кетем да. Буга мен жогорку окуу жайынын мугалимдерин күнөөлөй албайм.
Her bir studentin özünün ata-enesindeki anan özünün qoğumga bolgon, gelecekке bolgon umtuluşu bargan sayın kaydıgerlik katары ketip atat da ulan. Sebebi oşol mezgillerde bu bibliotekalarda kitap koyular, okuytalar, azı kitap okuy, jalan sotka menen bolup ele dayar nersege kızıgat. Sotka, ana men sotka menen dayar nerse bilim. Ne ala albayt da ulan. Ana ne mындай karap көргөндө zaman hazır egemenlik olgandan beri Kırgızstanda bilim berүү sistemasi aябай өркүндөдү. Жогорку окуу жайынын саны көп болгон менен bilim alıp çıkandardын сапаты начар болуп атат да. Öte кейиштүү болуп атат балам. Муну турмушту көзү менен көргөн кишилердин сөзү. Ал эми бул жердеги мындай саясатташтырып айтканда болбойт кетет окшойт. Бийлик асылган катарында болуп калат экен да, андай болбойт экен. Болбойт. Бийликти биз күнөөлөй албайбыз, анткени алар бардык шарт түзүп берип атат. Бийликке биз ыраазычылыгыбызды эле билдиребиз, билишинче, аракет кылып атат. Бирок элдин өзүндө болгон, студенттердин өзүндө болгон, анан кийин коомчулуктун болгон пикирлери ушу билим алууга, медицинага жакшы маани берилбей жаткандыгы саал өкүндүрүп коюп атат да балам энди. Сапарбекова, мына бүгүнкү күндө шайлоо маселеси көп талаш тартышты жаратып коюп аткан учурлар болуп атат. Сиз ушу бүгүнкү эл башына, журт башына да иштеп жаткан бийлик өкүлдөрүнө, райондук, айылдык бийлик өкүлдөрүнө өзүңүздүн пикириңиз кандай? Илгерки убакытта шайлоо таза өтөт эле, жакшы өтөт эле. Нак эле элди палан кандидатураны көрсөтөт эле, элге агитациянын баардыгын мугалимдар жүргүзөт эле. Анан ошол кишинин өмүр баянын иштеп, каякта иштегенин, кантип иштегенин, мамлекетке кандай пайда алып келгендигин баардыгы жазылат эле. Анан кызматтан кызматка көтөрүлгөн кишилер коет эле. Мына азыр андай жок. Андай тааныш, билиш болуп эле ушу билими барбы, колунан келеби, каякта иштеген ал жерде эмне иш аткаргандыгы жөнүндө көңүл бурбай эле тааныш билиштик менен кетип атат деген өзүмдүн жеке пикирим бар да менин. Кадрларда азыркы ушул кездерде деле эми шайлоодо мына бул жергиликтүү советтин шайлоолору. Анан ушуга мен өзүмдүн пикирим туура эмес болуп атат. Анткени жалаң тууган уругу көп, урукка бөлүнүп алышып эле колунан келбеген билимсиз адамдарды депутат кылып шайлап алып, анан айыл өкмөтүнүн башчысы, анан башкага кетип эле коомдо жылыш болбой атат. Айрыкча айыл жерлеринде начар. Шаарда жакшы. Мен мисалы Бош шаарында 10 жылдан бери жашап атам. Бул шаар Бишкектен да жогору турат десем болот. Маданияты жагынан деле, тазалыгы жагынан деле, жаштардын илимге, турмушка болгон эме кызыгуулары да абдан жакшы өнүкүлүп өсүп атат да. Ал эми телевизордон көп көрөм, башка Бишкек шаарында же жаллап атат да, ондай өзгөрүү, Оштукундай жок да, Ошто көп. Эми мен бул жерден бир нерсе айтып кетейин балам. 58-жылга институт бүтүп атканга чейин мен мына спорт менен көп заниматься эттим. Ошондо институттун ректору Половиков деген орус эле 54-жылы. Анан кийин Өмүралиев деген ректор келди. Ушул спортко көп көңүл буруп, анан спорт факультетин ачып 54-жылы Бишкекке которуп кетти, физкультура факультетин. Институтта жоюп туруп. Ошондо мен мектепте Чекиров деген мастер спорт бар эле. 2-1 тууган, Сарыгул Чекиров, Мадатбек. Экөө тең талаштан келген жигиттер эле күчтүү. Кружокторду уюштуруп, ошондо кружок жетекчи кылып мени дайындап, нары студент болуп окуп жүрөм. Нары кружок жетектейм. Эркин күрөш боюнча, анан классикалык күрөш боюнча. Муну ошондо областта, республикадан да 6 облус эле, 2 шаар бар эле, Бишкек менен Ош шаар. Биринчи Мелжеш болуп калды. 57-жылы июнь айында Токтогул паркында, июль айында. Ушунда мен 65 килограмм салмак менен 6 облуста биринчи орунду ээледим. Чемпион наамын алдым. Биринчи разрядын берди ошондо. Значокторду берди, сыйлыгын берди. Бул биринчи жетишкендигим болду. Экинчи жетишкендигим 58-жылы бүтүп атканда жогорку окуу жайлар боюнча спорт боюнча мезгил өткөрдү, республика боюнча. Бишкекте өттү анда.
Бишкекке бардык. Директор өзү апарды. 17 спортсмен бардык, спорттун түрлөрү боюнча. Бишкекке барып, госцирктин залында өткөрдүк. Анда олимпийский система деп, круговой система дейтиле, Белжиштин шарты. Анда круговой эмес, олимпийский система болуп калды. Экөөнөн жеңилип калсаң эле, оюндан чыгарып коюп. Мен ошондо экинчи орунду ээледим. Циркте өттү. Биринчи орунда бишкектиктер биринчи алып кетти, экинчисин мен алып кеттим. Бул спортко жетишкендиктери. Эми ушулардын баардыгын баалап, спортко тарабынан областтык спорт комитети, райондук спорт комитети тарабынан грамоталарым, значокторум бар. Тоо жеринде алыскы аймактарда билим берүүнүн өзүнүн абалы өз кезегинде өтө оор болгондугу бардыгына белгилүү. Ошого сиз өзүңүз кандай салымдарды коштуңуз эле? Кандай иштерди жасагансыз? Бул телекөрүүчүлөрүбүзгө ошол мезгилде илим билим алган жаштарыбызга, бүгүнкү журт аксакалдарына дагы мисал катары айтылчу, келечек муундар бир таалим тарбия алчу сабак болушу мүмкүн. Институтты бүтүп барып, иштеген мезгил оорго турду. Анткени мектептерде бир да жогорку маалыматтуу физкультура мугалим бүткөн мугалим жок экен. Барсам мектеп 27-жылы застав курулган экен. Ошого курулган имаратты заставтар 55-жылы кыскартылып кетип, крансы оңолгондо. Ошонун зданиясын алайкууга биринчи орто мектеп ачылды 55-жылы. Чегара, Чегара. Алайкуу боюнча 6 айылда бир орто мектеп ачылды. Ошол мектепте мен мугалим болуп бардым. Ошол жерде жана мен айткан түндүктүк мугалимдер жык толуп кеткен экен директорлорунан бери эле. Ошол жерде иштегенде эми институт шаарды караганда эчтеке жок да, же волейбол деген жок, же сетка, айла жок. Площадка дегенден эч нерсе жок. 2 жыл 3 жыл иштеп площадкасын куруп, пардын куруп өзүмө келип алдым. Анан ошентип жүрүп, ал жерден мектептин зданиясы эскири болгондуктан жаңы мектеп курууга туура келип калды. Анан райондук исполком бар эле Жапаров деген мугалим бүткөн киши, түндүктөн да. Ошол кишилерге айтса, анан мектеп куруп элден 320 балалык мектеп курушту. Окуучулардын элдин күчү менен, кыш менен. Ошону 2 жылда бүтүрдү мектепти. 59-жылы, 60-жылы кирип, 64-жылы бүттү. Ошого чейин ошол мектепте иштеп атам да. Ошол мектептен полдук жыгачтары, анан немелери суу ошол жактан даярдап материалдарын, тактал жыгачтарын. Суула полдоп коюшту да, бүтүп калды. Анан ошону менен 3 жылдан кийин ал мектептин полу чирип кайра түшө баштады. Ошол мезгилде кадр маселеси жанакындай кетип калды да. 64-жылы немеде кеткенден жок болуп калгандай, анан жогорку билимдөөдөн күч келип, мектептин директору Караев деген талаштык эле кадай кетип калды. Анан Каракылжадан бирөө институт бүтүп барган. Ошол болуп, ошол банк ачып, кыштын балдарга уйгузду, акчасын төлөп. Жыгачтарын МСО даярдап берди, Селпо. Ошентип бүтүрдүк. Анан кадр маселесинде кадр тийбейт, кызмат тийбейт. Жогорку маалыматтуу болсом мен. Партия эмесин, анда партияга басым жасайт эле. Анан 65-жылы партияга өтүп, анан 68-жылы ошол мектепке завуч болдум. Ошого чейин иштедим, көп иштедим. Анан ошол завуч болуп иштеп аткан мезгилде агам башкарым эле колхоздон. Ага айттым, исполкомго айтсам, такта беришти. Жана шашылыш кылган мектептин полу чирий баштады да. Ошону бир колдотуп, бүтүрүп, ремонттоп койдук. Бул ошол мектепте анан буфетти кургузуп, ошол балдарга ат-чамак берип. Мына ошол иштерде ошол 68-70-жылга чейин иштеген иштери. Эми Сапарбекова, бул балдарыбыз бүгүнкү күндө жасалып жаткан спорттук жеңиштерди, ийгиликтерди көрүп атасыз да. Балдардын бүгүнкү спортко болгон аракети кандай болуп атат Кыргызстанда? Эми бул туура суроону айтып атам. Азыр жаштар республикабыз боюнча спортко көп көңүл буруп атат. Бардык жерлерде болуп атат. Бирок алайкы зонасында, райондун чет жерлеринде анчалык болбой атат. Себеби не стандарт, не спорттун инвентарь деп коет эле.
ошолор жок кылса болчу. Ошонун бардыгын мектептин жетекчилери менен бирдикте жаңыдан спорт инвентарларды алып барып, спорт площадкаларды куруп, спорт түрлөрү боюнча немелерди куруп, азыр барлык мектептерде жакшы шарттар бар. Бирок ошонун иши курулуп бүткөн. Любой мектебине барсаңыз, ошо стандартты эмес инвентарлар менен камсыз болгон. Иштеткенге кадр жок. Ошол 58-жылы район боюнча 6 болгону. Калгандары жок, мугалим жок. Ал эми кечээ кийин институтта Петрушаны бүтүп баргандар болду. Алайкы мен 6 мектебинде бир да жогору билимди жок. Мен бүтүргөн окуучуларымды үгүттөп атып, мен 6 мектепте иштедим алайкыда. Бирден ошо спорт Жаллабаттан училищаны бүтүп барып физкультура мугалим болуп камсыз кылды. Ошону менен мен өзүм сыймыктанып калам да. Алайкы солук десе Москва болуктайт деген сөз бар. Бул эмнеден чыккан? Алайкынын элинде мындай сезимтар келет да. Мына мамлекеттик талаптарды, газет, журналдарды окуганда шундай кызыгышат. Ынтылып турушат да, жаңылыкка көп кызыгышат да. Анан ошондо бир нерсени айтып коеюн, сурап калдым. Тагаев деген райкомдун 3 секретары барыптыр. Ана түндүктө. Анан алайкы барып кыдырып, мектептерди кыдырып жүргөндө колхоздун башкармасы бар экен, Жусупов, Мамыров Жусупов деген 22-чи партияда. Ошол киши менен айтыша кеттир. Ал киши өз оюн бербеген, өз күчү менен мектеп курган башкарма экен. Анан тил деп, кызматтан алам деп бошоттур. Ошондо бир кишисин айтып, буну бизге моюн бергидей эмес. Деп уксаң да керек, өзүң укпадыңбы? Ошол райкомдун сүрөтүн, неме? Сталиндин сүрөтүн өтүгүнө немесинен салып коюп, өтүгүн тапанына. Түндесен эртең кийип кетет, анан застап кайтып коебуз деп. Ошондой кылыптыр, анан ошону мен уккан сөзүм да бул. Анан чатышып кетип атканда, сени кызман адам деп, работадан заставадан киши барып айтып койгон экен. Анан райком бутун чечтирип, өтүгүн караса Сталин сүрөтү. Келери менен кызматтан алды. Ошол сөздү айылып кеткенден кийин азыркы сиз берген алайкы булк кетсе, Москва солкот деген ошондон келип чыккан. Себеби алайкылыктар партия, өкмөт, бийликтегилер туура эмес иш кылса, мен жазам деп коркутат эле. Силер туура эмес иш кылып атасыңар. Элди басмырлап атасыңар. Закон боюнча иш кылбай атасыңар. Мен оңго чейин жазам деген дагы Кайым деген тууганыбыз болгон. Коркутат эле. Ошондон улам алайкылыктар кыйын келет. Анан ишке жөндөмдүү келет деген мааниде элди мындай туура багытта болуп калса деген ой менен гана айтып калган сөз да бул. Чындыгында бирөөгө жамандык кылай деген ой жок да. Эми бу аксакалдардын кадыры орду жөнүндө айтсаңыз. Эми аксакалдардын кадыры абдан чоң балам. Анткени тарыхты аксакалдар айтып бериш керек санжара катарында. Өткөн заманда кандай бийлик болгон, ал бийликтер адилет болгон эмеспи? Мына ошол замандарда алайкыдагы жашаган аксакалдардын көпчүлүгү Эгемберди бий деген болгон экен. Асыран бий деген болгон экен. Анан калган бийлер көп, эми баарын атап айтышка болбойт. Мына ошолор элге болгон мамилесинде нарыкты, салтты, анан немени сактагыла, бузбагыла, наркты бузбагыла. Бул шариятта да жок деген сөздөрдү айтып, үгүттөп турчу экен да. Анан ошондо азыркы аксакалдардын сөзү менен келгенде ынтымакчылык да бар болчу. Айыл-айылма чогулушуп, той өткөрүшүп, маслихат кылышып, маслихат менен болот эле да баардыгы. Азыр андай маслихат жок. Өз билгенин жасайт. Анан өзүнүн туугандарынан аксакал ошого маслихат кылат дагы, мындай кылам, тийиндей деп коет. Анан ынтымакчылык тийбул деген барган сайын аксакалдардын көзү өтүп кетти, жок. Азыр биз курактуу аксакалдардан саналуу 5-6 айыл аксакалында калган жок. Бүгүнкү күндө сиздердин сөзүңүздөрдү угабы? Эми биздин айткан сөздөрдүн баардыгын баягы
түшүнгөн адамдар бар. Бийликтеги адамдар бар, 5 кылы бар эмес да бала. Алат. Туура айтат аксакалдарды, аксакалдарды маслихатка чакырып, чогулуш болгондо, жакында шайлоо, байлоо болгондо кеңешип калышат да. Анан айтабыз да, балдарым, ыймандуу болгула. Бирөөгө карасанабагыла. Аны баары бир Алла Таала силерден айтып турат. Ошон үчүн өкмөт, партия, элибиз кандай талап кылса бийлик, ошол талаптын деңгээлинде иш аткарсаңар, жаңылышпайсыңар. Анан өзүм билем дей берип, анан буруп-суруп иш кылсаңар, эртедир кечте билинип калат. Ошондуктан коомдо элдин наркын сактагыла, адилеттүүлүгүн сактагыла. Нарк, насил бузулду дегишекте коом бузулуп кетет, эл бузулуп кетет, элде ынтымакчылык кетип калат деп ушундай сөздөрдү аксакалдар айтып калат. Азыр эми биз курактуулар айттым го балам, аз. Мен ошол алайкуда 58-жылы ошол мектепте завуч болдум. 70-жылга чейин. 70-жылы ошол мектепке директор болдум 75ге чейин. Андан кийин алайкунун Сидоров атындагы орто мектебине директор кылып которду. Жанакындай чарбарлык иштери, аяк-буякты уюштуруу жөндөмү деп райком партиясын. Сидоров мектебинде 4 жыл директор болуп иштедим. Ал мектепте деле баягы көйгөй. Ал жерде 4 жыл иштегенден кийин 22-ci партия деген мектеп бар, айрылган 2 жыл иштедим. Ошентип 21 жыл талаад иштедим. Өзүмүн туулуп өскөн айылыма барбадым. Ошол иштеген мектептерине барсам эле көйгөйдүн бардыгы эле ушу мектептин материалдык техникалык базасы жок да. Ошол себептен областтык элге билим берүү бөлүмү ал убакта Тутан Саттыналиев деген бар эле. Ошого келдим, директор болуп турган мезгилинде. Ушундай лабораториялык иштер жок, мастерскойлор жок, материалдар жок, көрсөтмө куралдар жок. Мектеп ачып берген ушундай десем, областтык Кирсна Узвут деген начальниги бар экен, татар. Школьников деген. Ошого кагаз жазып берди. Анан ага бардым. Ага барсам, иштейт экен, татар экен, Кыргызстандын алайкыга барып, жана мен айткан мектеп заставада полисчас болуп иштегеним экен ал. Анан ошондо менин атам менен бир Жеңишбек Шамшиевдин атасы мен тагам болот бир тууга. Ошол тагам менен иркишешкен экен ал киши. Анан сурап калды. Анан ошол сурап калганын айтсам ошондой, жакшы. Деп анан машина берди автотелестен. Ошол Кирсиновстан алып өзү алып берди. Бүт мастерскойго керектүү темир иштетүүчү, жыгач иштетүүчү мастерской бар эле. Ошого полный комплект көрсөтмө курал берди. Анан сабактар, предметтер боюнча наглядный пособие бүт берди. Жүктөп алып барып, ошо мектепти неме кылдык. Камыс кылып койдук. Ошол зданиялар азыр турат ошонун бардыгы. Мына ушул иштер болду. 79-жылы ошол партиядан которулуп бардым. Которулга чейин ошол 3 мектепте мастерской курдук. Анан сельподан жыгач алдык, шифр алдык, ата уюштуруп анын бардыгын эми айтып убакыт көп кетет балам. Анан которулуп келсем, бүт туугандар, 2 агам аялы менен мугалим, юкаларым аялы менен мугалим. Туугандар, анан бүт эле менин туугандарым менен менин айылдаштар толуп алыптыр мектепке. Анан иштеп мындай карап көрсөм, туура болууда эмес, талапты аткарда алар кабыл алды эмес. Себеби көбү улгайып калган адамдар да, менен улуулар. Жанакы пенсиядан заочный бүткөндөр ошолор 66-жылы жогорку билимдүү болду ошолор. Ага чейин жогорку билимдүү болду. Анан кой дедим дагы 82-жылы өзүм иним бар эле. Ошого заводчтукта өткөрүп берип айтып, мен ордун иштедим, ушу берилди да. Ал убакта тааныш болмоюнча жөн кызмат берчү эмес. Өткөрүп берип ошол жерде иштеп жүрдүм балам. Ошол мезгилде. Эми ошондо бир нерсе айта турган сөз. Ал мектеп дагы класс комплект 16 экен, батпайт экисимен. Анан мугалимдарга айтып, директорубуз жаш экенин айттым, укам. Райисполкомго арыз жазып кирели. Бир кошумча здание салып берер десем, болуп тура аке деди. Экөөбүз эс жазып райисполкомго бердик. Жапаров деген эме бизди окуткан 10-чу класста Токтогул мектебинде. Анан Сапарбек баштап туруп болуптур деп анан Оголоновго жазып берди. Оголонов тааныш экен. Аркал түндүктөн да. Ага барсам, баланы эшитип алдым директорду. Анан алайда бир пинский үй бар экен. Канча комнаттык? 8 комнаттык.
ошону алып барып бурасыңар деп анан оглуна кагаз жазып берди. Анан мектептин завхозун чакыртып туруп анан экөөнүн кошуп берип, ал айдан жүктөп барып, анан кошумча мектеп азыркы советтеги иштеген Айдыкөл мектеби бар го. Ошол мектептин зданиясын ошону курдук. 82-83 жылы 2 жылда куруп бүттүк. Зданиясын өзгөндүн ЭМСОдон ошолор барып иштеди. Анын жетекчиде бир Куршит деген түрк иштетти. Анан тамак ашын, жатаканасын бүт мугалимдер ата-энелер камсыз кылып бердик. Ошону менен ал мектеп бүттү. Ошону менен менин акыркы ишке болгон иштерим жөндөмүм ошол менен бүтүп, анан 95-жылга чейин мектепте иштедим. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына сиздер 86 жаштын тамагын ичип жаткан журтубуздун кутман аксакалдарынын бири Сапарбек Бөтөнөев агайдын. Сапарбек Бөтөнөев атанын өзүнүн алайкунун мисалында, аткарган иштеринин мисалында айтып жаткан сөздөрүнө ортоктош болуп жатасыздар. Албетте, бул бир айылдын мисалындагы жалпы Кыргызстандагы болгон көйгөй, жалпы Кыргызстандагы болгон жетишкен ийгиликтер, ошондой эле жалпы Кыргызстанда боло келген ошол кечеги жакынкы тарыхыбыздагы билим берүүдөгү өксүктөр, ийгиликтер бардыгы аралашкан маселелер деп түшүнүңүздөр. Биз муну сиздерге айтып жатканыбыз чындыгында бүгүнкү күндө бардык шарттар түзүлгөндүгүнө, илим билимдүү инсандарыбыз, мугалимдерибиз аргын болгондугуна карабастан, ушул таалим тарбиянын, билимдүүлүктүн жетишсиз болуп бара жаткандыгы бул өтө өкүнүчтүү маселе. Биз анда кайрадан бул Сапарбек ага менен сөз улайлы. Албетте, өзүңүздөр мен бир аз үндү көтөрө сүйлөп айтып жатканын түшүнүп жатасыздар. Буну биз карлыктын кээри катары түшүнүшүбүз керек. Жеңишбек Шамшиевдин жээни болом деп атасыз, Шамши аксакалдын. Сиздин өзүңүздө бир өнөр барбы? Комуз чертесизби, ырдайсызбы? Мен көп чертпейм, бир 2-3 күү чертип коем, анан ачык чертпейм. Анан ачыкты да каалабайм. Бу Жеңишбек Шамшиевди өзүм окутуп тарбияладым. Кайыңтала мектебинде бүттү. Ошондо эле ишкыбыз болчу. Анын акеси Гадабай дегени бүттү. Анын дагы бүттү. Эми Жеңишбек Шамшиев туаса бул. Алай Кудай Жеңишбек Шамшиевке окшогондор, мисалы ошо бир көз чоңойду Шайырбек Кадыров деген бар районда. Маданият эмгесине ишмер. Жеңишбек да маданият эмгесине ишмер. Көңүндүктөн Исрат Наманбаев деген бар. Ана мына Ошмуда иштеп туруп өлүп кетти. Кебеков Иса деген бар эле. Мына ушулар. Ана мына Ошмуда иштеп жүрүп пенсияга чыгып кетти. Бадыкеев Бекмамат деген обончу бар эле. Мына ушулардын бардыгы ушу Алай Кудай кыдырып айылды, артисттер барганга чейин. Өздөрү уюштуруп жүрдү. Уюштуруп мектепте кружок иштерин уюштуруп, ошолор уюштуруп коюп жүрдү да. Анан ал илгери 54-55 жылдары Шекербек Шерикулов баштаган, Мыскал Өмүркулов баштаган артисттер аларга барган. Ошонун кийин кече 60 жылга чейин 60-жылы Токтосун Тыныбеков баштаган мен Кайыңталда иштеп турганда барды артисттер. Анан кийин артисттер барбай калды. Артисттер. Анан азыр өзү ар бир мектепте өзүнчө кружоктору бар, концерти коет, айыл-айды кыдырып, айыл менен айыл мелдешет. Балдарыбызга айтчу акыл насаатыңыз. Балдарым эми мындай кылам. 2 уулум бар. 6 неберем бар. Андан сырткары тууган уруктар бар эми. Уулдарым жакшы, неберелерим. Ошмуда иштейт, мэрияда иштейт, анан оол больницада иштейт. Дагы бир кыздым мектепте мугалим болуп иштейт. Илимий даражасы бар, чоң неберемин, кандидат. Анан мен окуткан балдарымдын азыр Алакунун өзүнөн 6 илимдин доктору бар. Атын фамилиясын айтып койсом да болот. Ибраим Ауыт Акун деген бар. Ибраим Осман Акун деген илим филология илимдеринин доктору. Өзүмөн жакын 2 ата кошулган тууганым
Қадыралы Қоңқабаев деген доктор бар елімдің. Матикеев деген әзір Ошмуда доктор, профессор болып істейді. Бішкекте Чотонов Үсенәл деген доктор академияда істейді. Славян университетінде Райымбаев Чатқалбай деген илимдин экономиканын докторлору бул доктор. Ал эми илимдин кандидаттарын айтпай эле коеюн балам. Мен эсептеп көрсөм, мен окуткан балдарым ушундай сыймыктанып кубанам да, келип салам айтканда эле мен жашарып кетем. 17 илимдин кандидаты бар экен. Мен билгендер, билбегени канча экен. Бүткүл жогорку окуу жайларда иштейт. Эми мен жаштарга каалоом эмне? Ушу элимдин талабына ылайыктуу өсүп өнүккөн жаштардан болуп, элге кызмат кылган жаштардан болсо, имандуу болсо, элдин маданиятын, билим деңгээлин жогорулатууга салым кошкон жаштардан болсо, экономикасын өтүргөн жаштардан болсо, элибиздин коопсуздугун сактаган жаштардан болсо, мамлекетибиздин тынчтыгын сактаган жаштардан болсо деген тилегим бар. Мына ушул тилектердин бардыгы мындай карап көрсөк жакшы. Ушу жаштар канчалык илимдүү, билимдүү, маданияттуу, нарктуу, салттуу болсо, коом ошого батыл өзгөрүлүп кетет. Батыл оңгосо болот коомду. Бирок кайдыгерликти чатак болуп атат да, ошо кайдыгерликтен баш тартышыбыз керек. Муну үчүн көбүнчө ата-энелердин арасында, айжерлердин эл арасында түшүндүү иштерин көп жүргүзүш керек. Анан студенттер арасында дагы көп ата-энелерин кыйнап койгон студенттер болуп атат да, окубай эле окуп атам деп туруп эле, же окууда жок, дипломасы иштей албайт, анан коммерцияга аяпка кетип турмушунан аксап атат. Только илимге кызыгыш керек, коомдун өнүгүшүнө кызыгыш керек, коомду өнүктүрүш керек. Талыкпай эмгектениш керек да кысасы. Эмгек адамды жаратат балам. Анан эми бардыгыңыздарга ийгилик, ишиңерге ийгилик каалайм. Мамлекетибиздин өсүп өнүшүн каалайм. Мамлекетке ынтымакчылык болсун, бейпилчилик болсун, тынччылык болсун, молчулук болсун. Дайыма ушу Орто Азия мамлекетинде, Кыргызстандагы жүрүкүрөп өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулуп кетишине ишенем мен. Ишеничим зор. Рахмат, Кудай тилегиңизди берсин, айтканыңызды берсин. Эми сиз өзүңүз курдуу аксакалдарга айтчу кеңешиңиз? Мен эми аксакалдар, мага окшогон аксакалдар почти азайып кетти. Бирок дагы эле азыр 60тан жогору 80ге, 85ге чыккан аксакалдар уучугур эмес, бар, жакшы адамдар көп. Наркты билген, салтты билген, тарбия айткан, насаат берген аксакалдар көп. Ушул аксакалга кайрылып кетет элем мен. Мынакыл шаардагы жүргөн, окубай жүргөн, иш кылбай жүргөн, мамлекеттин саясатына тескери иш жүргүзүп жүргөн алдым жуттумдардын иштерине биз бөгөт коюшубуз керек балам. Ал биз аксакалдар канчалык жаштарга насаатыбызды берсек, жаштар укса, коомубуз бателең болуп кетет. Бателең болуп кетет, көз жетип турат. Эми бирок ошого дагы аксакалдарыбыз эми кайдыгерлик кылып, коом өсүп атат, өнүгүп атат, тынччылык болсун деп коюп атат. Жок, антпей эле айыл-айылда намаз жумаларда, чогулуштарда, немелерде элге кайрылып, аксакалдарга кайрылып, жаштарга кайрылып, ушу замандын оңолушуна шарт түзүш үчүн аракет жасашыбыз керек да. Мына ушул өсүштө мындай карап көргөндө, адилеттүүлүк орносо эле, мыйзам иштесе, конституция иштесе эле коом 2 жылга жетпей өнүгөт, өсөт. Батыл өнүгүп жетебиз, көзүбүз жетет. Анткени билимдүүлөр көбөйдү. Билимдүүлөрдүн бардыгы чет мамлекетке кетип калып, бирге көңүл бурбай атат. Ошолордун баары келиш керек. Келип, каяктагы артта калган маселелердин бардыгын көтөрүп, райондук кеңештин депутаттар кеңешинин чогулушунда, шаардык кеңештин депутаттарына, шаардык активисттерге айтып деп, оңолушуна көмөкчү болушубуз керек да. Көмөкчү болбосок, күн өтө берет, анан болбой калат да. Ол жакшы жыйынтык болбой атат. Аксакал катары жалпы элибизге бир ак батаңызды берсеңиз дагы биз сөз жыйынтыктайлы. Эми улам ушул
Қамбақай атамыздың да бір сөзі бар екен да, балам, башың аман болсын, борың бүтін болсын дейді. Бұл деген сөз, философиялық сөз маған ойлағанда, елімізде дайым бейбітшілік болса, тыншылық болса, денсаулық іштердің бардығы жақсы болса, ойлаған ой тілек мақсаттардың бардығы елімізде тұрмысқа ашырып тұрса, кадрларымыздың бардығы келешекте ел үшін қызмет қылса, ел үшін іштесе, жаңадағы шындай іштерді көбірек үйістіріп, айылға қыдырып, айылдағы мақсауын ақсақалдарды дағы жақсы сөздер, насихаттарын ұғып, дағы жастарға насихаттарында жүріп тұрсақ, жақсы болмақ. Идеямызды, ниетімізді мемлекеттің оңысына ниет оңдашымыз керек та. Ниет оңылмайынша, вообще оңылмайыз балам. Ниет оңдаш керек. Еме ішіңе албан игілік қалайын. Жалпы елге жұртқа? Игілік болсын, жалпы еліміз, жалпы жұртымызда саңа соған елдің жүгін көтеріп, елдің ой пікірін елге жеткіріп, қызмет қылып жүре берсіңді. Аллаға антайым, Алла қолдасын. Құрметті көршілер, біз менен бүгінгі маектөрдө Қырғыздың сыймықты ақсақалдарының бірі, Қырғыздың өсіп өнігішіне, Қырғызстанның өсіп өнігішіне өзінің баға салымдарын қошып келген ел мұғалімі, Қырғыз Республикасының спортына салым қошқан ардагер, сыймықты ардагерлерімізден бірі, Қырғыздың илим билимине, Қырғызстанның илим билимине салым қошқан нарықту ақсақалыбыз Сапарбек Бөтөнөев ақсақал болды. Көрсөтіні жиынтықта жатып, Сапарбек атабызға дағы дөйлөтті, сөйлөтті, қарлықты тілеп кетмекчібіз. Ардайым жақшылықтарда болыңыз. Жаратқан өміріңізді дағы ұзын қылып, балдардың, неберечелердің сыйырматын көрішті Алла Таалам нәсіп қылсын. Кейінгі көрсөтілерден, кейінгі жақшылықтардан амандашқанша саламатта қалыңыздар.